Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу агайын туугандар. Бүгүн сиздер менен кайрадан Кур'ан эмнени айтат аттуу сабагыбызды улантуудабыз. Буюрса бүгүн сиздер менен исламда аша чабуу жоктугу туурасында сөз кылабыз. Ошон менен бирге сиздердин келген суроолорго да жооп беребиз. Сабагыбыз түз эфир аркылуу жүрүүдө. Исламда албетте аша чабуу барбы дегенде аша чабуу жок деп кесе жооп берсек болот. Себеби Алла Таала инсанды дене жана рухтан жараткан. Денеге кандай камкордук, азык керек болсо, рухка да ошондой эле камкордук, ошондой азык керек. Эгерде денени канчалык ачка калтырып, же ашыкча тоюп, же ашыкча иштеп, денени чарчатып, денени алсыраткан, денеге зыяны тие турган болгондой эле, рухка дагы ашыкча жүк берип, рухту дагы ашыкча кыйнап, инсан рухий жактан, моралдык жактан бир кыйынчылыкка кабылышын дагы Аллах Таала каалабайт да. Ошондуктан инсан дене муктаждыгы менен рух муктаждыгын тең алып жүрүү исламда буйрулган десек болот. Инсандар кээде бактылуулукту бир эле денеден көрүп калат. Дене кумары, дене тоюусу, дене жыргалы үчүн гана жашап калат. Бул да инсанды эч качан бактылуу кыла албайт. Бул инсанды кайрадан ошол жоготууга, жок болууга алып барат. Тарыхта дагы көптөгөн коомдор, көптөгөн инсандар адашуу, кыйроо, жок болуунун жолуга түшүп кеткендиги ошо дененин гана камкордугун көрүп калгандыгынан келип чыккан. Ошондуктан Алла Таала денеңер менен бирге дайыма рухтун дагы азыгын берип тургула дейт. Рух эмне менен азыктанат? Рух албетте Алла Таалага ыйман менен азыктанат. Рух Аллага жалбаруу менен азыктанат. Рух Аллага бекем ишенүү менен азыктанат. Рух Аллага ибадат кылуу менен азыгын табат. Рух жакшылыктарды жасап, Алла ыраазы боло турган, Алланын гана ыраазычылыгын күткөн иштерди жасап, мына ошого ыраазы болуу менен өзүнүн азыгын табат экен. Ошондой эле рух айланадагыларга жардам көрсөтүп, Пайгамбарыбыз буйргандай, инсандардын жакшысы айланага, башка инсандарга жардамкөй болуп, пайдасы тийген адам инсандардын жакшысы деген, ошол жакшылыкты кылып, ошо кылган жакшылыгына рахат алган рух мына ошондо өзүнүн азыгын табат экен, урматтуу агайын туугандар. Кур'ан-ы Каримде да ушундай буйрулуп атат. Бакара сүрөсүнүн 286-аятында Алла Таала буйурду: Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Алла Таала эч кимге көтөрө алгыс күчү жетпей турган жүктү жүктөбөйт дейт. Демек, карасаңыздар, Алла Таала инсанга көтөрө ала турган гана жүктү жүктөйт экен. Бул албетте физикалык жактан дагы денеге оор жүк келтирбөөнү Алла Таала буйруп атат десек болот. Ошондой эле рухий жактан дагы, моралдык жактан дагы инсан өзүнүн чегинен ашып кетпеш керек экендигин аят бизге билдирип атат. Ошондуктан дайыма теңдикти, тең салмактуулукту кармап жүрүү бул исламдагы бир буйрук, исламдын бизге эскертүүсү деп айтсак болот экен, урматтуу агайын туугандар. Ошондой эле дагы бир аятта Алла Таала ушундай буйруп атат. Астауду билла, Бакара сүрөсү 180-аятында: Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Алла Таала силерге жеңилдик гана каалайт. Алла Таала силерге кыйынчылык каалабайт дейт. Алла Таала бизге шарият жолун көрсөттү. Кантип жашоо багытын берди. Мына ушул багыт биз көтөрө ала турган багыт экен. Биз аткара ала турган багыт экен. Ар бир буйруктун Алла Таала, ар бир ибадаттын дагы керек болсо жашын дагы шарият бизге билдирди. Кандай?
ибадат балагатка жеткен убакыттан тартып ар бир инсанга милдеттүү. Ажылык колунан келгенге, ошол физикалык жактан денеси барып келгенге, күчү жеткенге денеси менен, ошондой эле рухий жактан дагы даяр болуп, Аллага ибадат кыла турган бир ниет, каалоо, инсанда даярдык болгондо албетте ажылыкты аткара алат. Карасаңыз, ошондой эле зекетти караңыз. Зекетте дагы ошол белгилүү бир өлчөмгө мал мүлкү жеткенде, байлыгы жеткенде, мына ошондо Алла Таала ошо зекет берүүнү парз кылып атат да. Деги эле ибадаттар биз көтөрө ала турган, биз аткара ала турган жагдайда экен деп айтсак болот да. Карасаңыз, кимде ким ооруп калса, албетте ооруп калган адам намаз окуй албай калса оорулуу себебинен, анда кийинки сакайганга ташталып атат. Сапарга чыкканда кыскартып окуганга уруксат берип атат. Карасаңыз, ушул бардыгы шариаттагы Алланын бизге берген жеңилдиги экен. Бизге суроо бар, байланышты кабыл алайлы, анан улантабыз. Угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен суроом бар эле, ушу биздин жашаганыбызга 12 жыл болду эле. Анан башында ошо орозо убактысында никебиз окулган. Анан ошондо молда аке күбө таап келгиле, эмне гана күбө таап албай калганбыз да. Экөөбүз эле ошол жолдошум экөөбүз молдошубуз неме күбө окулган, никебиз окулган. Ошодон бери 3 фарзанттуу болдук. Булдарым арам болбой балдарым күбөсү жок нике менен болуп калышты. 3 болду азыр, 12 жыл болду мурун. Никени ким кыйган сиздерге? Ол кишини мен билет элем, мындай имам, чоң ажыга барып келген чоң катта киши болгон. Ал өттү дүйнөдөн. Анан айтуз суам ичирген эмес, орозодо мен күнөөгө батып калам, ичсесем силерди депчи. Кийин уксам ошо үйүңөргө да бербептир, суу менен тузду иче берет элеңер деп уктум да. Балдарым адал элеби? Урматтуу эжеке, рахмат сурооңузга. Биздин сизге бере турган кеңешибиз албетте нике кыйдырып жаңыдан никенин шарттарын толук орундатып, ошол никеңиздерди сөзсүз жаңылап, ошо никеге кайрадан никеңиздерди шарият көрсөткөн шартта никеленип алыш керек. Себеби дегенде никенин шарттары бар. Эң биринчи ошол мусулман болуш, андан кийин айтайлы бири-бириңиздерди ошол кабыл алдым, өмүрлүк жар катары, жубай катары деген өткөн чак менен кабыл алган сөздөрдү айтып, мына ошого күбө эркектерден эң аз 2 адам күбө болуш керек. Андайда шарты аткарылбай калат никенин. Экинчиден, аялдар болсо эгерде 2 аял болсо, бир эркектин ордуна 2 аял болот, жалгыз эркек болот. Мына ушу шарттарды аткарып, кайрадан никени сөзсүз бир никеге туруп коюңуздарды кеңеш беребиз. Рахмат сурооңузга. Кийинки байланышты кабыл алайбыз суроону. Угуп атабыз сизде ооба. Үзүлүп калды. Сабагыбызды уланта берели, урматтуу агайын туугандар. Албетте шариаттын эрежеси негизинде нике кыйдырыш керек. Шариаттын эрежеси сөзсүз никеде күбөлөр болушу шарт. Балагатка жеткен, мусулман болгон сөзсүз 2 эркек, эң кеминде 2 эркек күбө болуш керек. Же 2 аял, 1 эркек күбө болуш керек. Мына ушу никенин шарттарынан өткөн чак менен кабыл алдым деп эки тараптагы кыз тарапта, күйөө тараптагы ошо кабыл алгандыгын айтыш керек. Мына ушу шарттары аткарылгандан кийин гана ошо нике толук өтүмдүү нике болуп эсептелет деп айтабыз да. Эми жеңилдик жана оорчулук туурасында сөз кылабыз. Шариятыбыз, ислам шарияты, албетте Алла Тааланын буйругуна таянып айтабыз. Алла Таала инсандарга эч бир оордук жүктөбөйт. Инсандарга бир кыйынчылык, көтөрө алгыс жүк жүктөбөйт. Инсандар болгону же жалкоолугунан, же каалоосу жоктугунан, же нафсиге ээрчип бул дүйнөнүн гана жыргалчылыгы менен арбалып калгандыгынан, же ичимдикке берилип кетип, Алланын буйругун аткарганда тиги
жаман иштерди калып калат, аларды аткара албай калам деп корккондугунан, же убактылуу бул дүйнөдө ойноп алайын, жыргап алайын деген гана максаты менен чектелип калгандыгынан шариаттын буйруктарын оор көрөт экен. Кээ бирлер айтып коет, намаз окуңуз, диний буйруктарды аткарып, ошол Алланын алдында парз милдеттерди, пайгамбарыбыз буйруган сүннөт милдеттерди аткарууга чакырылганда ишим көп дейт, пенсия курагына жетип калайын дейт, колум бошосун дейт. Бул дүйнө албетте дүйнөгө инсан тойбойт. Бул дүйнөдө иш да бүтпөйт. Пенсия куракка келгениңизден кийин кайра ишиңиз кайрадан жаңыдан башталышы мүмкүн. Жаңыдан үй кура башташыңыз мүмкүн. Жаңыдан үй бүлө күтүп калышыңыз мүмкүн. Жаңыдан балдарды үйлөйсүз. Ошондуктан бул дүйнөнү пландаштырууда албетте Алланын буйругун, акыреттин камын таштап койбош керек да. Ажал кайсыл учурда келет? Ажал кантип келет? Эч ким тандай албайт ажалын. Ажал кайсы жерде келет? Эч ким тандай албайт. Карасаңыздар, күтүлбөгөн жерден үйдө жаткан адамдарды учактын кулашы менен канчалаган апаат, кырсык менен инсандардын ажалы алынды. Инсандар каза болуп калып атат. Мындан башка канчалаган бир кыйынчылыктар инсандардын башына кокустан келип калат. Ошондуктан ошого даяр болуш бул Алланын акыретине кам көрүү менен болуш керек экен, урматтуу агайын туугандар. Байланышты кабыл алайлы. Угуп атабыз, айта бериңиз. Сизди угуп атабыз. Ооба, угуп атабыз, айта бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык, айта бериңиз. Намаз жеңилдетүү боюнча бир суроом бар эле да. Эмне туурасында? Жолдо машина намазды жеңилдетүү боюнчачы. Ооба. Ошол машинада кетип атасыз да эми. Ошондо фарз намазын эки немесин окуп коесузбу же кандай, ошол жөнүндө бир айтып кетесизби же? Мисалы, жакын аралыктарда да, мисалы, Гүлчөгө кетип, Оштон Гүлчөгө кетканда же болбосо Оштон Нокко кетканда, ошондой убакыттарда кандай? Рахмат. Гүлчөк канча километр чыгат? Сиз кабарыңыз барбы? 50-60 болсо болуп калат, Рахмат сурооңузга. Турак, намазда дагы Алла Таала жеңилдик берген, шариятыбыз жеңилдикти бизге сунган. Алардын бири ушу сапарга чыккан мезгилде. 3 кече күндүздө 3 сутка бою жүрүү эске алынган. Бүгүнкү күнү сапардын узактыгы фатва ушу 90 километр катары эсептелинет. Узактыгы 90 километрден узакка сиз чыгып кетсеңиз, ошондо ошо ниет кылганыңыздан, ошо жашаган айыл же шаардын чегарасынан сыртка чыккандан баштап эле парз намаздарды кыскартып, 4 рекет парз болсо 2 рекет кылып кыскартып окуйсуз. Мына ушу жеңилдик болот. Сүннөттөрдү убакыт болсо сүннөттү окуп ала бересиз. Убакыт өтө эле кысталаң болуп убакыт жок болуп калса, сүннөт калып калат. Андан кийин бүгүнкү күнү бир Оштон чыкканыңызда Нокат, Алай булар өзгөн, булар касырга кирбейт. Себеби узак сапар болуп эсептелбейт. Булар кыска эле убакытта барып келе турган жерлер, мисалы Чоң Алай, Алайку сыяктуу узак жерлер ушу иши кылып 90 километрден ашып кеткен учурларда ошол касыр кылып намазды кыскартып окуш керек болот. Байланышты кабыл алайлы кийинки. Угуп атабыз, айта бериңиз. Дамда мен бир суроо берейин дедим эле сизге, ушул талак боюнчачы. Ооба, угуп атам, айта бериңиз. Ошо бир мен аялыма көлүмдө жок эле ошо 3 талак деп неметип жүрдүм эле. Анан бир кажет менен ошо дамдын алдына барса кажет менен сүйлөшүп никелеп койду эле. Ошо боло береби же кандай болот анда? Ошону билейин дедим эле. Албетте, талак маселесинде биз жалпы кайсыл учурда түшөт, кайсыл учурда талак маселеси кантип кайрадан жарашып никелесе болот, жалпы теориялык маанда айтабыз. Бирок фатва берип чечип бере турган жер ушул казияттар болуп эсептелет.
ар бир казияттын ошол жетекчиликтин фатва бөлүмү бар. Ошо фатва бөлүмүгө кайрылганыңыз эң туура. Себеби алар ошо расмий бир нерсенин тыянагын чыгарып бере турган жер жана ошо милдеттүүлүктү дагы алган диний башкармалык мекеме болуп эсептелет. Ошондуктан бул талакта түштүбү үч талак, түшпөдүбү, ал сөздөр менен аныкталып, такталып карала турган нерсе. Ошондуктан сиз ошо казияттан алган фатваңыздын жооптун негизин этибарга ала бериңиз. Ошолор себеби жоопкерчилик менен жооп берип аткан жер ошо жообунда бере турган деңгээлде беришет. Рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайлы. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Суроом бар эле. Менин досумдун жолдошу Россияда жүрөт. Ооба. Досум жакында төрөп келди бул жака. Анан жакында досум күйөөсүнүн башка аял менен зына кылып жүргөнүн билип калыптыр да. Кандай? Бирок зына кылып жаман ишке барып жүргөнүн билип калыптыр досум күйөөсүнүн. Күйөөсүн билип калат, Бирок айта элек да агачы. Күйөөсүнө. Анан кантип аны айтыш керекпи, же кантип чечиш керек, же кайра ошол сүт жолго кантип салыш керек деп сурай бергиле сизден. Рахмат сурооңузга. Эми никесиз аялдар, эркектер никесиз өз ара адал нике болбой туруп зынага баруулары арам нерсе, чоң күнөө болуп эсептелет. Алла Таала сөзсүз жазасын бере турган күнөөлөрдөн да. Ошондуктан бул ыплас, бул арам жолдорго эч барбаш керек инсандар. Тыйылыш керек мындай жолдон. Эми албетте сөзсүз ошо жолдошуна билдириш керек бул жерде. Себеби кабар бербей ортодо ири отуруп түз кеңешип сүйлөп тактап алмайынча көкүрөгүндө ал түйшүк калып калат, ал көйгөй жашай берет. Ошондуктан сөзсүз ачык эскертип, ачык ортого салып, жолдошунун кечиримин ошо кечиришин талап кылыш керек. Ошо кечирим сураш керек бул жерде. Кайра кайталабайм деп тобого келип, Кудай алдында сөз берип, мына ушул ортого жакшы туугандар ортого түшүп, бул ишти бетин ачып, түздөшүп, сүйлөшүп алмайынча болбойт да. Ансыз үй бүлөгө доо кетип калат. Андан кийин эми айтмакчыбы ушу зынадан дайым качыш керек. Ак нике менен, адал жол менен үй бүлө курууга гана барыш керек да. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен аялыммен ажырашканыма 1 жыл болду ака. Анан аялым мага айтпай Россияга кетип калган экен. Мен аялым уже көнүнөн калды аялым. Анан ортодо кызыбыз бар, бир балабыз бар эле, бала чарчап калды. Азыр ортодо кызыбыз бар. Ошого сизден сурайын дедим эле, жообун берип, неме кылсам боло береби деп. Эми абгадул халал ат-талак дейт. Алла Таала ошол уруксат берип, бирок эң жакшы көрбөгөн сүйкүмсүз бир нерсе бул талак болуп эсептелет да. Пайгамбарыбыздын хадисинде ушундай айтылат: Алла эң жактырбаган, эң жакшы көрбөгөн, бирок уруксат берген сөз бул ажырашуу сөзү, талак сөзү болуп эсептелет. Албетте инсандар бири-бири менен мажбурланып жашай албайт. Бул жашоо кайра бериле бербейт. Инсан бири-бирине эч кандай бир жашаганга каалоосу жок болсо, бири-бирине эч кандай бир жакшы көрүү же бири-бирин урмат, сый, ортодо эч нерсе калбай калган болсо, алар бири-бирин түрмө кылып, бири-бирине мажбур байланып, өмүрүн өткөрүш өтө кыйын. Бул зулумдук болуп эсептелет. Ошондуктан айла калбай калса, чындап эле акыл эстүү, тунук акыл менен, кеңеш менен ошондой бир тыянак болуп атса, албетте акыңыз бар, ажырашса болот. Бул колуктуңуз дагы
кайрадан башка көйгө чыгып кетип алган деле укугу бар. Сиз кайрадан жаңы үй бүлө күтүү, сизде ошондой жолуңуз бар. Ошондуктан сиз өзүңүз үй бүлө улуулар менен акыл эсти калчап, туура тиянакка барыш керек. Жашап кеткен каалоону ошол коломтону күйгүзүп, сактап калуу дагы чоң жакшылык экендигин унутпай, чечимди өзүңүз кабыл алышыңыз керек да. Рахмат. Биз менен байланыш бар экен, суроого жооп берели. Угуп атабыз, айта бериңиз. Алло. Ооба, угуп атам сизди, айта бериңиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Айта бериңиз. Алло. Угулуп атасыз, сиз сүйлөй бериңиз. Дама, сизге бере турган суроом бар эле. Ооба. Буга чейин мен түш боюнча, мен түшүмө пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям менен биздин кыргыз элинин баатыры Манас атабыз кирген болсун. Сиз бул түштү кандай жооп бересиз? Ошону сурайын деген сизден. Албетте, түшкө пайгамбар кирүү өтө жакшылыктын белгиси. Ошо туура жолго багыттоонун белгиси болуп эсептелет. Улуу адамдардын түшкө кириши дагы жамандыкка эч качан жорулбайт. Деги эле исламда түштөрдүн баары эле жакшылыкка жорулат. Эгер жаман түш көргөн чакта деле эскертүү катары, ошол инсан жакшы жүрүш керек экен деген бир мааниде кабыл алынат да. Ал эми сиздин түшүңүз өтө жакшы экен. Ошол эң негизи bunday түштөн кийин диндин буйруктарын аткарып, бүгүн биз мына маселеде айтып аткандай, кандай дененин муктаждыгын, дененин кажатын, азыгын, камкордугун бергендей эле рухтун дагы муктаждыгын бул ибадаттар менен, Аллага жаккан иштерди жасоо менен, Куран үйрөнүү, шарият китептерин окуу, инсандарга деги эле пайдалуу инсан болуп, ахиретке жакшы камылга менен баруу иштерин аткарууну колго алыш керек. Деги эле пайгамбарыбыз инсанга эмне таштадым дейт, инсандарга Куран менен сүннөт таштадым дейт. Демек биз Куран менен сүннөткө өтө бекем берилишибиз керек. Аны терең түшүнүүгө үйрөнүшүбүз керек. Айткандарды угушубуз керек. Пайгамбарыбыз менен тирүү көрүшкөнүңүздө дагы сизге ушундай нерселерди эскертмек. Пайгамбарыбыз өзүнүн сахабаларга ушундай жакшы осуяттарды эскертти. Исламды аламга таркатып, Куранды аламга жайып жеткирип кетти. Демек, пайгамбарыбызды түштө көрүү, пайгамбардын осуятын, буйруктарын аткаруу катары кабыл алып, ошо жакшы бир момун болгонго, мусулмандык парзды аткарганга белсениш керек көбүрөөк деп айтмакчыбыз. Рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайлы. Сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Угуп атабыз, сизди айта бериңиз. Янымызда өткөн маркумдар ушулар тууралуу сурайын дегем. Булар Кокустан эле кирип кырсык болгон үчүн булар кандай шейит кеткендердин катарында болобу же кандай болот? Ушул тууралуу айтып бересизби? Киши кырсыкка кабылгандарбы? Албетте. Албетте. Албетте, түшүндүм сурооңузду. Алла Таалам ошол бөөдө кырсыктан өзү коргогон болсун. Кокус ажалдардан Алла Таалам дайым өзү сактаган болсун. Шейиттиктин да албетте даражалары бар. Биз дуа кылабыз шейиттик даражаларга кирген болсун деп. Эң негизи бул инсандардын ичинде көптөгөн жаш балдар бар. Балагат жашына жетелек жаштар бар. Алар түздөн түз бейишке кире турган жаштар, балдар болуп эсептелет. Инсан баласы ошол жаш балдар балагат жашына толо элек мезгилде эч бул дүйнөнүн жашоосунун алы даамын эме эле тата баштаган мезгилде ажал алып кетти аларды. Ошондуктан түз бейиштик перзенттер, нариселер болуп эсептелет. Алла Таалам улардын артын кайырлуу кылсын деп дуа кылайлы эми. Ошол улууларды күнөөлөрүн Кудайым кечирсин деп дуа кылайлы. Ошол өзүнүн шейиттик даражаларында кабыл алсын деп дуа кылайлы. Ошондой эле
бул артында калган туугандарына, жакындарына, калган жетимдерге ошол жардам колун узатып, эч болбосо жакшы дуабыз менен колдон келсе материалдык жардам эл көп берип атат. Элибиз кайрымдуулугу өсүп атат. Биз да жакшылыктарга кошулуп калышыбыз керек да ушу катарда. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Үзүлүп калды. Сабагыбызды уланта беребиз. Силерден келген суроого. Ооба, угуп атабыз. Сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Үнүңүздү бийигирээк сүйлөңүз, мен уга албай атам. Мен бир суроом бар эле. Мен атам намаз окубайт, биз окуйбуз балдары. Ошону кантип айтышыбыз билбейбиз. Ошого бир айтып кетсеңиз. Ата-энени урматын көрүү, ата-эненин сыйын кармануу бул Алланын буйруктары. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде көптөгөн жерлерде ушул ата-энени урматтоону буйрат бизге. Ата-энени сыйлоону буйрат. Алла өзүнөн кийинге эле эң ардактай турган ошолордун кызматын, урматын кылып, бейишке кирүүгө себеп таба турган бул ата-эне деп айтылат да. Ошон үчүн кызматта дайым эненин жолу улук болот. Канча кызмат кылсаңыз эне улук болуп эсептелет. Канча урмат кылсаңыз ата улук болуп эсептелет. Атанын дагы урматы өтө бийик болуп эсептелет. Ошондуктан ал эми ата-эне Алланын буйруганын кылбай атсачы. Алла намаз буйурду. Мисалы сиз айткандай атаңыз намаз окубай атса, ага жакшы сөз менен айтып, капа кылбастан, анын көңүлүн оорутуп албастан, өзүңүз дагы перзент катары айтып, суранып, башка бир шарттарды түзүп, намаз окуганын пайдаларын, мисалдарын бир кандайдыр бир кабыл ала турган мезгилдеринде көрсөтүп берип, ушинтип даават кыла бериш керек. Бирөөлөрдүн сөзүн уксошу, сөзүн уккан адамдарга айтыш керек. Атама ушу намаз окугунда айтсаңыз деп айтсаңыз, ошондо кайра-кайра айтуу менен Кудайым буйрса кабыл алат. Рахмат сизге. Кийинки суроону кабыл алайлы. Угуп атам, сиз да айта бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу кеч. Аябай жакшы суроо жооптор болуп атат. Ошол дин жагынан сабатсыздыгы жоюп алуугачы. Рахмат сизге, рахмат. Мен сизден немени сурайын дедим эле да. Каза намаздары тууралуу. Бул биз эртең менен багымдат намазын окуп жумушка кетебиз. Жумушта пешин, асыр намаздарын окуй албайбыз дагы. Кечинде келип каза кылып окуганга туура келет. Бирок кээде шам намазына жакын келем. Анан айтып калышат, шам намазынын алдына каза намазын окубайт деп. Анан мен эми жумушта окуп алайлы десек, биз кабинетте адамдар көп киргендиктен шарт жок, намазкана жок. Ошону кандай дейсиз? Же келип шамдын өзүн окуп алып, кийин куптандын алдына ошол пешин, асыр намазынын казаларын окуйбузбу? Анан экинчи суроом. Намаз окуп жатканда оюң эми мына тирүүлүккө, үй тирилиги боюнча балдарыңа бурулуп кетип, карап аласың. Ошондо намаз бузулбайбы? Рахмат сурооңузга. Эжеке рахмат. Эми албетте намазды Алла Таала парз кылган, ар бир намазды өз убагында окулуусун парз кылып буйруган да. Кур'ан бизге ушинтип буйрулат. Ар бир намаз өзүнүн убактысында окуу парз болгон. Ошондуктан мүмкүн болушунча намазга 5 мүнөт болсо да убакыт таап, эч болбоду дегенде убакыт парзыга жете турган болсо парзын окуй калыш керек, сүннөтүнө жетпей атса дагы. Эми сиз айткандай такыр эле окуганга жай жок, окуйн десе убакыты туура келбей, кандайдыр бир зарыл бир жумуш үстүндө болуп калган учурда намаз убактысы өтүп кетет албетте. Казага калат. Казаны шам намазынан алдын окуса болот, асыр намазы менен шам намазынын арасында окуса болот. Болгону күн кызарып батып кетип атканда болбойт. Андан кийин шамдан кийинге калса да болот. Шамдын намазы кадимкидей 3 рекат парзын окуп, 2 рекат сүннөтүн окуп, анан казаларды окуй бересиз. Казаларды окуунун атайын убагы өтө кенен.
Эң эле 3 убакытты эске алыш керек, ошол убакта казалар окулбайт, парздардын казалары. Ал күн чыгып атканда, чак түш күн төөдө турган мезгилде, күн батып аткан мезгилде. Калган учурларда казаларды окуй берсеңиз болот. Убакыты кирген намазды албетте окуп алып, андан кийин казаларды окуган да жакшы. Тескериси болсо, биринчи казаны окуп алайын десеңиз, берки намаздын убактысы бүтүп кетпесе, анда окусаңыз деле ошол окуганга кирет. Алла Таала ошо казаларды дагы калтырбай окугандардан кылсын. Эми намазда көңүлдү түз намазга буруп, Аллага түз буруп, чындап инсан жалбарып, ички дүйнөсү менен Аллага кайрылып, тилеп, башкага көңүлүн бурбай намаз окуганга аракет кылыш керек. Бирок пендечилик, инсан көңүл бурулуп кетет, кээде азын олак көз эки жака бурулуп кетсе, бул эми макрух, кемчиликтер, намаз бузулбайт муну менен. Намаз качан бузулат? Эгерде эки колуңуз менен бир ала турганда алып койсоңуз, эки колуңуз менен берип койсоңуз, кадимкидей капталыңыз менен сүйлөшүп бир жака сөз узатып, саламдарга жооп берип сүйлөшүп алсаңыз, намаз окубаган учурда кыла турган амалдарды кылып жиберсеңиз, намаз бузулат. Анан азын олак көз оңго солго бурулуп кетсе, бир аз ой башка жака чачырап кетсе, бул эми макрух, кемчиликтүүрөөк болот. Бирок Кудайым кечирсин деп Кудайдан дуа кылып, намаз толукталып бүтүрүлө берет. Рахмат сурооңузга. Суроо бар, кабыл алайлы. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен сапарга көп чыгам да. Жакында мына Каракулжа Совет жака жумушка барып келдим. Ошо баягы айткан касыр намазы тууралуу. Ооба. Бир жума ал жакта иштеп жүрдүк. Кайтарда асыр намазга өлгөнгө келип калдым. Ошол жерде молдокеден сурады. 4 рекетин окуйму же касыр окуйму десем, сен үйүңө жеткичейин касыр окуп бара бересиң деди да. Биринчиси. Экинчиси, мисалы үчүн зам сүрөгө аттахияты менен субханика Аллахумма бихамдика ошол кылышта болобу болбойбу? Субханика раббика раббил иzzati амма ясифун. Рахмат сурооңузга. Касыр ошол сизге туура эле жооп берилген. Молдокенин жообу туура эле болгон. Себеби касыр намазды окуу өзүңүздүн жашаган жериңиздин чек арасы бүткөндөн кийин ошо касыр окуп кете бересиз. Сапардан кайтканда ошол жашаган жердин Ош шаары болсо, мисалы, Ош шаарынын чек арасына киргенден касыр окулбай калат. Ага чек арага киргенге чейин, жашаган жериңиздин чек арасына киргенге чейин жолдо касыр окуп келе бересиз. Ошентип эсептелет. Андан кийин экинчиден аттахияту бул аятка кирбейт. Аят болуп эсептелбейт. Ошондуктан намазда сөзсүз аят окуш фарз да. Аят окуш фарз. Фатиха сүрөсүн окуйсуз. Фатиха сүрөсүнөн кийин зам сүрө окуш керек. Ошо зам сүрө Куран аяттарынан болуш керек да. Ал эми аттахият Куран аяттарынан болуп эсептелет. Ал эми субханака раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин бул аяттардан болуп эсептелет. Аттахият бул аяттан болуп эсептелбейт. Рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайлы. Алло. Угатам, сиз да айта бериңиз. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Дамыла? Угатам, Бие кылып койсоң. Сиз угулуп атасыз, сүйлөй бериңиз. Неме? Мынау даватчылар мына баягы азыр ар айда бир Үнүңүз үзүлүп калып атат, бийигирээк сүйлөңүз, жакшы келбей атат үнүңүз. Мынау төрт сүрөнү мына Курандан бир чала була мына 48-тен жетабылы мен молдомун деп төрт сакалды коюп алып, анан мен молдомун деп элдин башына эле көйдү. Ошоңго да бир тыюу салып туруп, ачы мамлекетте Сурооңузду ооба. Мен түшүнгөндөй болдум сурооңузду. Бирок үнүңүз үзүлүп калып атат.
рахмат сурооңузга, урматтуу бир тууганым. Албетте, ар бир иштин ошол адиси, ар бир иштин артынан түшүп, ошонун так майын чыгарып, татыктуу аткарыш керек да. Ар бир кесип да ошондой. Ошонун катарында имам болуу, молдо болуу дагы өтө жооптуу иш болуп эсептелет. Бул Алланын буйруган иши болуп эсептелет. Пайгамбарыбыздын сүннөтү, пайгамбарыбыздын эң жакшы аткарган bir дават жолу болуп эсептелет. Bir имамчылык болот, молдочулук болот. Булар Кудайдын жолуга чакырган адам болуп эсептелет. Жакшылыкка буйруп, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, үгүт берип турган инсандар болуп эсептелет. Ошондуктан сиз айткан туура, ошо чала билип эле өзүн толуктабай, ошо чаласы менен узун жүрө берген да болбойт. Ар бир чаланы толуктап, ката дуалар, ката бир намаз окуулар болсо сөзсүз тууралап, андан кийин элге туурасын үйрөткөнгө аракет кылыш керек да. Бул эми сиздей айтыш керек, анан инсан өзү бир аз уялыш керек, анан ошентип эми көч бара-бара түзөлүп кетет деп дуа кылабыз буюрса. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Закажи, Султан, жақсы bir sürü öğrenileriyle. Угатабыз, айта бериңиз. Gece biz ballarga sadike ketip olsak aldızdan davatçılar çıktı deyin. Ama vak saati bolup kaldı sadikten. Anan biz aldızdan çıktılar ballar bir gün tokta ola deyiz. Sonra çıkak gitti, ballara gitti olsak bir minut tezar bolup dep bizge ayta turgan sözlerini aytты. Size hazır sadike ketip alı, sadikten gelip borsak bolu desem, yok sizler birinci meçitke barıgılar, anan sadike barıp balаңарды alıp ketesiniz. Bunday düşünsek болады endi. Кандай балаңарды эмне дейт? Sadikten alıp keletiren uақсат болуп калды. Биринчи биз уккул, андан кийин алып келгиле дейт. Biz balдарыбызды sadikten alıp келип коюп, андан кийин мечитке барсак болобу десек, жок, биринчи мечитке барыгыла. Балдарыңар туруп турат, мечиттен чыгып анан балаңарды алып келесиңер. Мечитке эмне, намаз окуганга же маселе уккангабы? Намаз окуганга, маселе укканга дейт. Рахмат сурооңузга. Эми даватта албетте бүгүнкү даватчыларда дават үгүтүн жүргүзүп аткандарда өтө кемчиликтер көп. Ошондуктан ушинтип айтыш керек, эскертиш керек, туурасын такташ керек. Ансыз болбойт. Өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын даватында эң биринчи жеткирүү, ошо жеткирилген нерсени түшүндүрүү, түшүндүргөн нерсени жашап көрсөтүү. Андан пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар да ошол жерде. Аңзилу аннаса маназилахум дейт. Инсандарды ошол ордуна карап, ордуна жараша сүйлөп, ар кимдин ар кандай шартына карап эске алып деген эрежелерди сакташ керек да. Бул жерде детсаттын убагы болуп калса, биринчи албетте балаңызды алып келиш керек. Детсат эсептелүү убакыт менен иштеген мекеме жабылат, бала жалгыз калып калат. Ошондуктан аны эң биринчи алып келип, андан кийин убакыт жетип турса, тез арада намазга бара коюп, намаз окуп, убакыт болсо жакшы үгүт насааттардан угуп, бул жерде даватчыларда дават жүргүзгөндө инсандар кээде илим билим эске албай, ошо бир нерсени жакшылыкты айтам деген жакшы эле ой тилек менен анан кайсыл учурда айтат, кантип айтайын, каягыны кантип түшүндүрөйүн деген кемчиликтердин айынан болуп атат да. Ошондуктан даватчылыкты дагы жакшыртуу иштери, аракеттер бар. Мисалы муфтияттын да аракеттеринде ошо жакшы окутайлы, түздөйлү деген аракеттер жүрүп атат. Эми акырын дуа кылабыз, эми түздөлөт деп ниет кылабыз. Кээ бир жакшы жактар албетте жок эмес. Ошондуктан сиз муну пенде катары, даватчыда да бир пендечилик катары кабыл аласыз да. Негизи айтканыңыз туура, мен кошулам. Рахмат. Урматтуу агайын туугандар, сиздерден суроо келсе дагы бир суроо кабыл алабыз. Ага чейин бүгүнгү маселебизди жыйынтыктаганга аракет кылайлы. Сиздер менен бүгүн исламда аша чабуу жок экендигинен сөз кылдык. Исламда бардык нерсе мүмкүн болушунча теңдүүлүк менен жүрүшү керек экендигинен сөз кылдык. Инсан кандай физикалык денесин
камкордугун көрсө, рухий абалды да камсыздаш керек экен. Рухтун азыгын да бериш керек. Рухтун азыгы Алланы эскерүү менен, рухтун азыгы Аллага ибадат кылуу менен, жакшы иштерди жасоо менен, жакшы тилек, жакшы ниет кармануу менен болот экен. Исламда инсан көтөрө алгыс жүктү Алла Таала инсанга жүктөбөгөн. Кайсыл жерде ашыкча болуп атса, демек ал туура эмес түшүнүктөн келип чыгат. Алла Таала мына ушуну бизге эскертип атат. Hac suresi 78. ayatta da eskertip atat. Estağfirullah. Ve ma ja'ala aleykum fid-din min harac. Allah Taala sizlerge hiç bir kıyınçılık kılgan yok dinde deydi. Dinde kıyınçılık, kötөр algыс, kıynоо katары eseptelip kalbaş gerek. Sebebi Peygamberimiz dagı bir hadisinde de aytılıp atat. Halakal mutanatti'un deydi. Oşo aşıkça çekten çıkıp ketkenler, aşa çağıp ketkenler bul жоқ болды дейді, қирады дейді. Демек, динди дагы өз ордунда туура түшүнүп, амалдардын эң жакшысы ошо аз болгону жана үзгүлтүксүз уланып турганы дейт пайгамбарыбыз. Бир учурда амалды өтө көп кыласыз, эртеси күнү эч нерсе кылбай коесуз. Бир күн түнү менен уктабай ибадат кыласыз, эртеси күнү сутка бою уктайсыз. Бул экөөсү тең туура эмес. Ошондо дүйнөнүн да ишин таштабай, акыреттин камын биринчиге коюп, дүйнөнүн иши ага даярдык катары көрүлүп, ошол тең салмактуулук менен жүрүүнүн жолун камын көрүшүбүз керек. Андан кийин урматтуу агайын туугандар, жашоо адал менен өткөнгө аракет кылыш керек. Жогоруда суроолордо эскертилгендей, айтылгандай, зынанан качыш керек, туура эмес бир нерсени жеткирип салуудан качыш керек. İnsanlar ошол динди дагы диндин атынан туура эмес маалыматтарды айтуудан да этияттанууга аракет кылышыбыз керек. Албетте кемчиликтерибиз жок эмес, көп. Кудайым кечирсин. Пайгамбарыбыз айтат бир хадисинде. Ушу хадис менен жыйынтыктайбыз. Мен казаба алайя мутааммидан фальятабавва мақ'adahu минан нар дейт. Кимде ким менин атымдан атайлап жалган сүйлөсө, тозоктогу жайына даярдансын дейт. Динде кемчилик кетип калат. Даватта кетип калат кемчилик. Бирок атайлап жалгандан билип туруп, көгөрүп туруп, ошол көшөрүп, көгөрүп жалган же туура эмес маалыматтарды айтуудан да качыш керек. Жакшы иш кылам деген ой менен тескерисиге айланып кетет Кудай алдында. Ошон үчүн Алла Таала мындай жолдон дагы сактаган болсун. Буюрса, кийинки сабагыбызда дагы суроо жооп менен сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнгү баарлашуубуз ушуну менен жыйынтыкталды. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ошол телеэкран аркылуу конок болуп отурабыз. Алла Таала үйүңүздөргө тынчтык берсин, береке берсин. Элибизде аманчылык болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.